Анан вакыттан пайдаланып эскертип коеюнчу. Кыргызстанда туура эмес жөрөлгөлөр башталыптыр. Аял заты кээ бир жеңелерибиз, эжекелерибиз эркектер менен аралашып волейбол ойногон жоруп чыгарып алышыптыр. Эркектерди ашыкча волейболдон тыя албай атсак, ашыкча волейбол деген кандай? Намазга алып кеткен, орозага алып кеткен, аял байкуш баланы төрөй берип витамин албай арыктап калган. Диги эркек волейболдон волейбол, аштан ашка секирип жүрүшөт. Аны тыя албай атсак, улактын ашчасынан тыя албай атсак, тыя албай ат дегени кандай? Эми ордунан ашып кетип атпайбы? Адам өлтүрүүгө чейин ысырап кылып башка кылып. Улуттун жүзү болсун, бирок чектен ашпасын. Деп атсак эми аял заты кошулуп чыгып алыптыр да эми. Өздөрү эмес, эркектер менен бирге аралашып. Динде эч кимди мажбурлай албайбыз. Биз үгүт насаат кылабыз. Бирок аялдар ойной турган болсо, аялдар жеке өздөрү ойносо. Бир. Экинчи, жабык жер болсо, эркектердин көзү түшүп, аялдар өз ойноп атса да, аялдар отуруп балейте, эркектер отуруп күйөрман болуп кетпеш керек да. Тиги мындай чабат экен, Айнагүл сен чап, жок, Айша сен чап депчи. Бүт денеси көрүнүп, аялдар өзү жалгыз ойносо, көмүскө жер болсо, намаздын убагы кетпесе, эң негизгиси үйдөгү генерал кайненеси уруксат берсе. Генерал да кайненеси алгычы үчүн. Кайненеси уруксат берсе, күйөөсү уруксат берип, бала чаканын эмесин бүтүрүп коюп, бир жарым саат ойноп келе калалы десе бир жөн. Анан бул шарттын баарын таштап коюп, узун эле кийип алып, бирок кечирип коесуз. Эркектер менен аралашып, секиришип жаап жүргөн жакшы эмес. Эркек менен аралашкан болбойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдар келип, жанагында эме беребиз деген. Кол кармашып эркектер окшоп баягат беребиз дегенде, иннила усофихун ниса, мен аялдар менен кол кармашпаймын. Силер жөн эле мындай кармап сөз бересиңер деген. Шагырап, узун кийинип алып, эркек менен аралашып ойносо дагы көз кетет. Көздөн сөз кетет, кыткылыктап күлүп. Анан барып түш көрөт. Түш көргөндө өзүнүн аялы көрүнбөйт дагы, тигинин кылыктары элестете баштайт. Зинанын алдын алыш керек. Кур'ан-ы Керимде вала тaqrabu зина деген туугандар. Катуу айтам мен, муну кечиресиз. Зинаны кылбагыла эмес, зинаны кыла турган ишке жакындабагыла деген. Көздү сактагыла, ойду сактагыла деген. Бардыгы ал жерде тобур үчүн барбайт. Ал жерде кулайт, ал секирип чабып атып. Узун кийсе да ачылып калат. Көз көрүнөт. Биз динибиз такыбачылык үчүн кетип атабызбы же эмне? Динибизден уруксаттап, оюн зоок кылуу үчүн кетип атабызбы? Ошон үчүн умрадан кайткандан кийин бул сөз биринчи кезекте сизге арналат. Эркектер менен барып, узун эле кийип алып барып аралашып чабышып кетпеңиз. Бул бир. Өзүңүздүн үйүңүздө күйөөңүз шарт түзүп берсин, күйөөңүз менен ойноңуз. Уулуңуз менен ойноңуз. Аялдын чектеп аткан жок. Бирок шарият адал арам деген маселе бар.